Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Алдыдагы шайлоолорго Ата журт партиясы катышпайт, Ташиев себебин түшүндүрдү. 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого Ата журт партиясы катышпайт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев соц тармактагы баракчасына жазды. Атайын кызматтын жетекчиси аталган партияны анын ысымы менен байланыштыргандыктан ушундай чечимге барганын жазган. Мамлекеттик кызматта отуруп алып партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026-жылы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын деген УКМКнын төрагасы. Ал эми 2021-жылы партиянын шайлоого катышкан себебин ошол убакта ырып эткенге убакыт жок, иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурулбай, партия мүчөлөрү суранганда макул болуп койгону менен түшүндүргөн. Эми мындан ары Ата журт партиясы шайлоолорго катышпайт. Ошондуктан урматтуу Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана тарапташтары, сөзсүз эле Ата журт партиясы менен депутат болуп келишиңер милдет эмес. Өзүңүздөр каалаган, көңүлүңүздөргө жаккан, эл үчүн күйүп-бышып иштеп бергенге даяр болгон партиялар менен шайлоого катышыңыздар. Кайсы партия менен шайланып келсеңер дагы эл үчүн иштеп берериңерге терең ишенем деген Ташиев. Соңунда ал шайлоочуларга коррупцияга жана криминалдык чөйрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандоону сунуштаган. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 17 ноябрда 249 жергиликтүү кеңеште шайлоо өткөрүлөт. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Көкбөрү Федерациясы казак улакчыларын ноябрда Ысык көлдө өтчү оюнга чакырды. Казак улакчыларына 1 ноябрга Ысык көлгө чакыруу жөнөтүлдү. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев билдирди. Белгилей кетсек, кечээ аталган федерация жетекчилиги Астанада өткөн көчмөндөр оюнунан кийин маалымат жыйынын өткөрдү. Жунусалиевдин айтымында беттеш ынтымак оюну болуп, керек болсо көрөрмандар жок өткөрүлүшү ыктымал. Бул коопсуздук үчүн кабыл алынган чечим экени белгиленди. Көкпар Федерациясы менен 2 жылда көптөгөн жолугуш өткөрүп, пландар түзүлгөн. Жаралган кырдаалга федерацияны күнөөлүү деп эсептебейбиз. Бул жерде калыстардан айрым оюнчу, балки машыктыруучулар ката кетирип койду. Анткени биз Көкпар Федерациясы менен кызматташууга даярбыз. 1 ноябрда Ысык көлдө биримдик кубогун өткөрөлү деп чакыруу жөнөттүк. Шарты боюнча көчмөндөр оюндарынын финалына чыккан команда ошол курам менен келиши керек, деди Жунусалиев. Ошондой эле бир оюн үчүн эки элдин алакасына жаракат кетирип алуудан этият болуу зарылдыгын кошумчалады. Эске салсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн Көкпардын финалы Казакстандын курама командасынын жеңиши менен аяктаган, бирок оюнчу менен коштолуп, социалдык тармактарда оюнду тейлеген калыстын калпыс иши белгиленген. Садыр Жапаров Казакстанда Олаф Шольц менен кездешет. Президент Садыр Жапаров 17 сентябрда Казакстанга иш сапары менен барды. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин маалыматына ылайык, өлкө башчы Борбор Азия, Германия мамлекет башчыларынын экинчи жолугушуна катышат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Борбор Азиянын жетекчилери жана Германиянын канцлеринин экинчи жолугушуна катышат. Тараптар регионалдык күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө Борбор Азия регионунун Германия менен кызматташуусун кеңейтүүнү талкуулашат деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Садыр Жапаров немец ишкерлери менен жолугушууларга катышып, Германиянын канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүрү белгиленди. Кумтөр Ысык көл облустук бириккен ооруканасына өтө зарыл медициналык жабдыктарды сатып берди. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коому Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын кайрылуусунун негизинде Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын Ак Суу районунда жайгашкан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дарылоочу реабилитациялык бөлүмдүн физиотерапия кабинетине өтө зарыл болгон медициналык жабдыктарды сатып берди. ДРТ 220 үлгүсүндөгү мурун жана тамак оорулары үчүн
жогорку чыңалуудагы ультрафиолет нурланткыч чырагы жана ооруну алдын алуу дарылоо максатында электр тогун жана электромагнит талааларын колдонуучу искра аппараты Кумтөр ишканасы тарабынан сатылып алынып, облустук ооруканага берилди. Бул медициналык жабдыктардын жалпы баасы 255 миң сомду түздү. Кумтөр Gold Company социалдык жоопкерчиликтүү компания катары медициналык мекемелердин жана ооруканалардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана алардын материалдык техникалык базасын чыңдоого, жалпы эле элеттеги элдин саламаттыгына байланышкан маселелерде биринчилерден болуп колдоо көрсөтүүгө аракет кылып келет. АКШнын мурдагы президентине Трампка дагы кол салуу болду. АКШнын мурдагы президенти учурда талапкер Дональд Трамп анын жанынан ок атылганын, анткени менен аман-эсен экендигин жана эч качан артка кайтпастыгын айткан. Бул туурасында РИА Новости жазды. Менден алыс эмес жерден ок жаңырды, имиштер жүрүп кетелекти айтып коеюн, аман-эсенмин. Мени эч нерсе токтотпойт, айтканымдан кайтпайм деген ал CNN телеканалына талапкердин уулу окуя кайсы жерде болгонун айтып берген. Флорида штатында жайгашкан Уэст Пальм Бичтеги Трамп гольф талаасында октун үнү кулган. Тартип коргоо органдарынын айтымында баталдан АК-47 автоматы табылган деген ал. Америка бийлиги муну талапкерге кол салуу катары баалап жатат. Маалыматтарга караганда атайын кызмат баталга жашынган кишини көздөй ок аткан, шектүү качып кетүүгө аракет кылганы менен үлгүргөн эмес. Ал кармалгандан кийин ок атылган жерден жогоруда айтылган автоматтан тышкары 2 рюкзак жана GoPro Action камерасы табылганын, ФБР иликтөө иштерин баштаганын билдиришти. Аларда Трамптын АКШнын азыркы президенти Джозеф Байден сыяктуу эле кайтарылышы керектигин бизнесмен жана президенттик шайлоодогу мурдагы талапкер Вивек Рамос айтып чыкты. Трамптын аман калганына шүгүр, бирок саясий күч колдонуунун бул мыйзам ченемдүүлүгүнө чек китти, ал бүгүн коюлушу керек деген ал. Бул окуя боюнча Байденди үн каткан. Шектүү камакта атайын кызмат менен тартип коргоо органдарындагы алардын өнөктөштөрүнүн кыраакылыгын, мурдагы президенттин жана анын айланасындагылардын коопсуздугун камсыздоо боюнча ишин жогорку баалайм деген Байден Трампка буга чейин да тагыраагы июлда кол салынып, ок кулагын чырпып кеткен. Бийлик Бишкектин четине Манас шаарын курууну пландап жатат. Чүйрөөнүн Ленин айылына соода логистикалык Манас шаарын куруу пландалып жатат. Кыргызстандын министрлер кабинети Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги менен келишимди бекитти. Ал Мүдүн районунун акимине 456 гектар жерди 46 жылга берүү тапшырмасы коюлду. Башкаруучу компаниянын 51% үлүштөрү инвесторго, 49% министрлер кабинетине таандык болот. Шаардагы турак жайдын 10% мамлекетке өткөрүлөт. Буга чейин Акылбек Жапаров кытайлык делегация менен жолугуп, долбоор боюнча келишимге кол коюлган. Инвестициянын көлөмү $700 миллион түзөт. Анын ичине соода шаары, эл аралык көргөзмө борбору, кампа жана логистикалык борбор, ири жабдуулардын базарлары, турак жай жана мейманкана комплекстери кирет. STEM олимпиадасы менен күрөш чемпионатынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Президент Садыр Жапаров 16 сентябрда STEM тармагындагы предметтер боюнча эл аралык олимпиадаларда, ошондой эле грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнөлүк чемпионатта байгелүү орундарды ээлегендер жана алардын мугалимдери менен жолугушту. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө медаль алып, ийгилик жараткан окуучулар менен мугалимдерге 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин акчалай сыйлык тапшырылган. Спортчуларга алган орундарына карап 100 000 сомдон 600 000 сомго чейин акчалай сертификаттар берилди. Президенттин расмий сайтына сыйлангандардын тизмеси жарыяланды. Жапаровдун айтымында Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мектеп окуучулары илим, технология, инженерия жана математика багытындагы эл аралык олимпиадаларда математика, физика, химия, биология жана информатика боюнча медалдарды жеңип, ийгиликтерди жаратышууда. Ал жеңишке жеткен окуучулар келечекте Кыргызстандын экономикасын жана илимий изилдөө потенциалын өстүрүүгө салым кошооруна ишенерин айткан. Ошондой эле өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө, энергетика, айыл чарба экономика жана башка тармактарда билимдүү жаштарга муктаждык бар экенин белгилеген. Быйыл июлда 65-чи эл аралык математикалык олимпиададан биринчи жолу командалык эсепте Кыргызстан 122 упай топтоп, 108 мамлекеттин ичинен 29-чу орунду ээледи. Кыргызстандык окуучулар 1 алтын медаль, 3 күмүш медаль жана 2 ардак грамотага ээ болгонун Билим берүү жана илим министрлиги билдирген. Биринчи орунду Бишкектеги номер 61-чи мектеп лицейдин окуучусу Назар Кыргызбаев ээлеген. Ошондой эле президент Испанияда өткөн грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандыктар байгелүү орундарды багындырганын, ушундай ийгиликтердин артында көп жылдаган мээнет жатканын айтты. Испаниянын Понтеведра шаарында өткөн күрөш боюнча 20 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Асан Жанышев алтын медаль тагынган. Күрөштүн бул түрүнөн 130 кг салмакта Самаган Ормонов коло байгеге ээ болгон.
Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалар менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Ысык көлдө 9 жаштагы кызды зордуктап сабап кетишкен. Барскон айылында 9 жашар кызды зордуктап сабап кетишкен. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Жабырлануучунун апасы милицияга арыз менен 9-сентябрда кайрылган. Факт боюнча кылмыш иши козголгон. 19 жаштагы жана 25 жаштагы дагы бир жаран кармалып, бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Шектүүлөр 2 айга камакка алынды, деди милициядан. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргыз-Кытай чегарасы убактылуу жабылат. 17-сентябрда Кыргыз-Кытай чегарасы бир күнгө жабылат. Бул тууралуу чегара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, чегара Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Кытай күздүн ортосу майрамын белгилөөгө байланыштуу Торгарт жана Эркештам өткөрмө пункттары 17-сентябрда убактылуу жабылат деп айтылат маалыматта. Аталган көзөмөл өткөрмө пункттары аркылуу адамдарды, транспорттук каражаттарды жана жүктөрдү өткөрүү 18-сентябрдан тарта жандан ары кошумчаланды. Чолпон Ата менен Анталиянын ортосундагы боордоштук байланыш түзүлдү. Жума күнү Чолпон Ата жана Анталия шаарларынын ортосунда боордоштук шаар байланыштарын түзүү боюнча протоколго кол коюлганын Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы мамилелерди бекемдөө жана пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү жаңы этап экени белгиленди. Шаарлардын ортосундагы кызматташтык ар кандай чөйрөлөрдө, анын ичинде туризм жана инфраструктуралык долбоорлорго инвестиция тартуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Келечекте шаардык инфраструктурага жана жээктерди өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашууга өзгөчө көңүл бурулат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулу Рустам Кошоновдун айтымында протокол биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Күрөш федерациясынын Эркин Тентишев жетектемей болду. Күрөш федерациясынын президенти болуп Эркин Тентишев шайланды. Бул тууралуу федерациянын соц тармактагы баракчасында кабарланды. Мындай чечим спорттук уюмдун 14-сентябрындагы жыйынында кабыл алынган. Эркин Тентишев 2021-жылы марттан баштап 1 жыл Чүй облусун жетекчеген. Кийин ал өлкө башчынын коомдук башталыштагы кеңешчиси болгону кабарланган. Эске салсак, бул кызматты ээлеп турган Мелис Турганбаев 4-сентябрда өз эрки менен федерациядан кеткенин жар салган.